Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан ойгонсоңуздар анда экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Анткени азыр бизге келип калган өтө кызыктуу коногубуз бар. Абдан таланттуу инсан. Элибиздин эң мыкты ырчыларынын бири Роза Шакирова. Сахнабыздын Розасы дейбиз. Саламатсызбы. Кош келиңиз. Кушубак кылсын. Амансыз, барсыз, ден соолуктарыңыз, жагдайларыңыз Жакшы, Кудайга шүгүр. Ооба. Мындай деп маалыматыбыз келди бизге. Сиз алгачкы чыгармачылык жолуңузду сахнага чыгып Д тамгасынан баштаган экенсиз. Ооба. Мен нулевой биздин убакта нулевой класс бар болчу. Ошол убакта жана Алипе майрамы болот. Алипе майрамында мага Д деген тамга келет. Биздин Алипе майрамыбыз биздин маданият үйүндө болгон. Анан сахнага чыгып Д тамгасы дөңгүрөп эсимен чыгып кайра Д тамгасы дөңгүрөп кайра эсимен чыгып ыйлап чыгып кеткем. Ошол биз жаркы биринчи чыкканыңыз болду сахнага. Ооба, дөңгүрөп. Жакшы. Негизи бизди абдан кызыктырып турат. Роза Шакированын таңы кандай башталат? Таңы кечинде кеч келсем, таңы эртең менен эрте 10-да башталат. Буйрса. Уксурап, анда дагы звоноктор ойготот. Анан саат 11, 12-де жатсак, анда эртең менен эрте саат 7-де. Быйыл уулум 2-чи класска барып, түштөн кийин окуп калды да. Анан кеч туруп баштадык да. Роза эжеке, айттыңыз мына ондордо телефон чалуулар коңгурдан улам ойгоном деп. Демек бул сиздин элге керектигиңизден маалымат берет да. Бирок убагында сиз 1900 калп айтпайм, мен 3 жашында экенмин, ошо 95-жылы. Чөнтөгүңүзгө 500 сом пулду салып алып, шаарга алгачкы аттанып келген күндөрүңүздү эстеп көрсөңүз, ал убактарда чындап эле кыйын кезеңде жашап өттүңүз. Ошол жылдар аралыгы негизи мындай чыгармачылыкта өзүңүздүн атыңызды чыгарганга, ошол максатка умтулуп жеткенге не деген чыйыр жолду басып өттүңүз да? Азыр эстеп отурсаңыз, рахат аласызбы ошол күндөрдөн? Сөз түрдө. Мен 500 сомду алып, андагы атам үйдөгү үй курам деген рельса темирлерди сатып туруп 600 сомго. 100 сомун өздөрү алып калып, 500 сомну мага берип, түнкү коммерсанттардын автобусу менен узатканда Ошкочу. Сиз алгач барып Ошто окудуңуз? Ошто 4 жыл окудум. Ошко келип, тааныбаган, билбеген жер, коммерсант апалар. Алар болсо ушул жерде турсаң 17 деген автобус келет, аны менен өйдөй карап кетесиң деген да. 500 сомду кармап алып, ошол жерде мөлтүрөп ыйлагым келип, эч ким тааныбайт. Анан 17 деген автобус келип, ошо менен кеткен. Ал эми Бишкекке канча жашыңызда келдиңиз эле? Бишкекке 21 жашымда келдим. 21 жашыңызда. Анда дагы биринчи жолу өмүрүмдө самолетко туруп келдим. Ошентип келип аэропортто сумкамды бөлөк такси, өзүм бөлөк таксиге отуруп алып, ошентип консерваторияга келип 99-жылы окууга тапшырдым, консерваторияга өтүп, кайра кеткем. Сиз Бишкекте эң алгачкылардан болуп колго алып, колдоп, ошол инсандардын катарында Асылбек агабыз да бар деп билебиз. Мени биринчи 2003-жылы 4-курста Туңгуч театры менен кошо чогуу иштеп калдым. Бир тойго барып, комуз менен ырдап отуруп, Асылбек агай менен таанышып калдык. Анан келинчеги Асылбек агайга айтып атып, мени Туңгуч театрына алдырды, сүйүн эже. Ал кезде мен башкача кыз болчу. Өтө сулуу, өтө арык, өтө чоң кыз болчу. Анан Туңгуч театрына кириштеп калдык. 2003-2004-төн баштап. Асылбек агай тарбиялап баштады, сахнада кандай жүрүш керек, кандай элге кайрылып сүйлөш керек. Ошон 4-5 жыл Асылбек агайдын колунда тарбияландык. Демек сиз Асылбек аганын кызы экенсиз да. Жана сиз негизи өзүңүздүн окулуктуу ырларыңыз менен азыр элдин жүрөгүнө түнөк таап келесиз. Ал эми ырларга деле абдан кылдаттык менен мамиле кылсаңыз керек. Сиз кандай ырларды ырдабайсыз? Ырды тандоодо. Мен ырларды жакпайт деп айтпайм. Мен эми жанагындай өзүм үнүм фольклорный, эстрадный болгондуктан өзүмө жараша, мисалы үчүн мен арыктардын кийимин кие албайм да, батпайт. Анан кээ бир мага жарашпаган ырлар бар. Эми аны ырдаш үчүн бийлеп, же болбосо мелизмаларды өлө келтирип, ушинтип ырдаш керек да. Антип ырдай албайм да. Ошон үчүн өзүмө
жарашкан. Ырларды гана негизи эле Бишкек шаарын кыдырып баратсаң Канышай, кайсы бир жакшынакай ресторандардын бирөөсүндө Роза Шакирова эжекебиз ырдап жаткан дароо эле белгилүү болот да. Үнүңүздөн улам дегеним. Үнүңүздөн улам. Ал эми азыр болсо биздин телегөрүүчүлөргө кайсы ырыңызды ырдап бересиз? Мен телегөрүүчүлөрүбүзгө Бекбор Биев агабыздын Досторго деген чыгармасын ырдап берейин. Демек бардык телегөрүүчүлөргө. Достор, биздин эфирибизде музыкалдык нота менен жыйынтыктайбыз. Роза Шакирова силерге ырдап берсин, а биз болсо коштошолу. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Каныша Рыспекова, Эркин Нурбаев. бар болуңуздар. Жайга жашымды айда сагындырдың балалык кез сен кайда мен кайда убакыт дайра кетирдиң айлап токтободуң ташкындайсың сен кайрасың кайра кана достор тулпарлар өргө чапкын кайрылба айга кыш көчүп жайга достор бүгүн жолугуштук биз кайра ай шамал айда ару кыялдарга бала кезге алып барчы сен